еще раз. Вот я. О. Старта далеко. Но я буду первым. Чувствую запах этой победы. Мне кричали, нет, не это. Ты не сможешь этот... Ассаламу алейкум барыңыздарга. Алдын ала интервью үчүн чоң рахмат. Өзүм жөнүндө айта кетсем, мен Тойшубек уулу Данияр, Ош областына караштуу Алай районунун Чоңкуракол айылында 2002-жылы туулганмын. Биз үй бүлөдө 6 тууганбыз. Менден чоң бир агам бар, андан кийин элерим, карындаштарым. Үй бүлөдө ортончусумун. Орто билимдүүмүн. Айылда 2-класска чейин окуганмын. Андан кийин Ош шаарында 11-класска чейин окуганмын. Спортко биринчи келүүмдүн себеби 5-класста баштаганмын спортту. 5-класста досторубуз менен көчөдө ойноп жүрүп, спорттун бокс түрү менен машыкканбыз. Бокс түрү боюнча 2 жыл машыкканбыз. Андан кийин 7-класска, 5-класста баштап 7-класска чейин машыкканбыз. 7-класста таштай бердик. Негедир андан кийин 18 жашымда Москвага келдим. Өзүңүздөр көрүп билип тургандай эле, Москва абдан чоң шаар. Бул жакта жашап кетиш кыйын, оңой эмес. Бул жакта өтө күчтүү, кайраттуу, эмгекчил адамдар жашайт экен. Биринчи келгенде бир аз кыйналдык. Москвага келип иштеп жүрдүк. Эртең менен ишке барасың, келесиң, жатасың ошо. Андан кийин интернеттен карап отуруп, залга барайынчы деп өзүмдө бир желание болуп, андан кийин интернеттен карап отуруп бир кыргыз агаларыбыздын залын көрүп калып, ошол залга Абай Тим залына барганмын. Ал жакта любительский ММА азыркы таптагы ММА түрү боюнча машыкканмын. Любительский турнирлерди өткөрдүк, профессиональный турнирлерди ошол залдан баштап ошол жактан өткөрдүк. ММА түрү боюнча биринчи любительский боюбуз ошо Москва шаарында өткөн. Ал кезде 18 жашта болчумун. Биринчи боюм эле уже круговой бой пояска болгон болчу. Пешенеме Open Москва деп круговой бойдон ошол жактан өзүмдү сынап көрөйүн деп пояска урушуп калгам. Эң интересный нерсеси ошол пояска урушуп, поясты утуп алганмын, 4 бой өткөрүп, любительскийде 4 бой өткөрүп утуп алып, андан кийин профессиональныйга 1 ай даярдандык, андан кийин эле уже профессиональный бойго чыгып баштадым. 1 ай даярдангандан кийин эле уже профессиональныйга чыгып, ал жакта да утуп алдым. Андан кийин дагы 2 ай даярдандык, андан кийин дагы утуп алдым. Ошентип уже уткан сайын өзүмдө какой-то бир кызыгуу спортко болгон ММА түрү боюнча өтө бир кызыгуу пайда болуп, өзүм кайра даярданып, жакшы даярданып, азыркы тапта профессиональный боецтердин катарында отурабыз. Менин максатым ушу чоң ареналарга кыргыз элин таанытуу болуп эсептелет. Эң биринчи максат. Кезимдеги кыялым окуп жүргөндө ушу боксер болоюн дейт элем, олимпийский боксер болсом деп кыялданчумун. Андан кийин тилекке каршы ал болбой калды. Азыркы тапта уже ММА боеци. Өзүмдүн көз карашы бул спортко башында каршы болчу. Азыр болсом уже көнүп калышты. Главный өзүң ден соолугуң кара дейт, өзүңө этият болчу деп көп айтып турат, эскертип. Жаш кезинде кээде хулиган, кээде тартиптүү ошондой ар кыл. Мындай орто десем болот. Өтө хулиган эмес, өтө жош эмес. Жашоодо кыйын учурлар, конечно, болду. Эми Москвада көбүнчө кыйын учурлар Москвада болду деп эсептейм, себеби ата-энелерибиз Кыргызстанда. Бул жакта өзүбүз иштейбиз, тамак аштан бир аз кыйналасың, жумуштан кыйналасың, ошол. ММА мен үчүн хобби десем болот, себеби бул мен үчүн жөн эле гана хобби. Өзүмдү бир бул жакта кичине болсо да жакшы жагын көргөзөйүн деп, кыргыз элин таанытайын деп, жок дегенде билим жактан же илим жактан тааныта албасам дагы өзүмдү бир ушул жакта спорт жактында таанытайын деп ушул спорту тандагам. Мен үчүн бул хобби десем болот. Билбейм, бул спорт тууралуу досторду көбүнчө онлайн досторду көбүрөөк таптым деп ойлойм. Инстаграмда активный иштетпегениmin себеби эртең менен жумушка барам. Андан жумуштан чыгып эле залга келип бир аз убакыт жетпей калат. Ошол себептүү Инстаграмга бир аз убакыт болбой атат азыркы
но бирок кичине пландарыбыз бар, ошолорду кылып алсак андан кийин баардыгын профессионалдуу инстаграмды дагы тренировканы дагы жакшы алып кетебиз деген ойдомун. Тирештөккө менин көз карашым мындай прямой эле. Янки Иглс тууралуу айта кетейин. Янки Иглс бизге окшогон жаш өсүп келе жаткан байестер үчүн өтө бир чоң өзгөчө платформадагы организация. Бул Янки Иглс эмнеси менен айырмаланат башка организациялардан? Бизге окшогон жаш орто шердоктогу байестер ал жакта көпчүлүгү өтө күчтүү, өтө пиктеги байестер урушпайт ал жакта. Бизге окшогон орто шердоктогу байестерди ылайыктуу кошкерлерди коюп берет. Мисалы үчүн бир күчтүү байестке бир жем кылып бир байести коюп бербейт. Ошол жагы менен айырмаланат. Уровень коюп анан кийин уруштурат ал жакта. Ошонусу менен айырмаланат. Анан дагы эң эле айта кетчү нерсеси матчмейкерлик жактан өтө жакшы. Матчмейкери Мавладиге дагы ыраазычылык. Барып келишибизди, жатаканабызды баардыгын матчмейкерлер өздөрү төлөп беришет алар. Мени мисалы үчүн анан кийин 1 секундантыны барып келиш жол кирабызды, ал жакта 2 күн болсок же 3 күн болобузбу, баардык жеп ичкенибизди, жол кирабызды баардыгын көтөрүп беришет алар. Ошол жагы жакшы. Ал жакта гостиницалар 5 жылдыздуу. Для начинающий байестер үчүн өтө бир ыңгайлуу. Организациянын жакпаган жагы баардыгы эле жакшы деп ойлойм. Жакпаган жагы сага футболка шорта беришти. Ооба, жакпаган жагы футбол. Жок, болбойт. Шоу калды чотачы. Дальше экөө сүйлөшүбүз. Дальше биринчи боюң тууралуу эме Абубакыр Хасиев кантип сен ал жака попал болуп калдың, ошол жөнүндө айтып. Абубакыр Хасиев менен кантип мен ал жака попал болуп урушуп калдым. Мен ал жака Янки Иглска мурдатан эле ошол жака урушу мен мечтам болчу, мен үчүн абдан кызык болчу ал жак. Ошол сыңарда эле Янки Иглска менеджерлер мага заменага чакырышкан Абубакыр Хасиевке. Абубакыр Хасиевдин соперниги травма болуп калып отказ бергендиктен заменага чыгып калгам. Мен 10 күн ичинде мен анча жакшы деле даярданбай эле көпчүлүк убактым весогонка менен өткөн. Ощущение вообще башкача экен ал жакта, өзгөчө. Мен сөз менен айтып жеткире албайсың, себеби ал жакта Сага каршы болейт этишет. баардыгы каршы болейт этет. Бул жакта өзүң анан секундантың эки эле. Ал секундантың өзүңө айтып турат. Мондай ур, мондай кыл деп. Анан ошол жагы дагы айырмаланып турат. Ал жакта октагондор өзгөчө башка октагондорго салыштырмалуу. Кенен баардыгы шикарный. Ошол Абубакыр Хасиев менен ошо примайт эттик 10 күнүн ичинде. Бардык, бести кылдык, уруштук, андан 3 раунд уруштук ал менен. 3 раунд уруштуп, ал жактын матчмейкерлерине, андан кийин президентине жагып калып, анан кийинки боюнда дагы сага бой беребиз деп обещать этишкен. Андан кийин урушуп келгенден кийин Москвага келдик. Москвада 3 ай күтүп калдык, бой жок. Андан кийин биз өзүбүз агаларыбыз менен, байкелерибиз менен чоң байкелерибиз менен сүйлөшүп, бир вызып таштайлы деп ойлондук. Чтобы жем илип, кайырмакка балык туткандай кылып, ошондой кылайлы деп, андан кийин Рустам Дебишевди тандадык. Рустам Дебишевге мына айтканда Кайырмак таштадык, анан илип алдык. Ошол азыркы топто ошентип умный жолдорду, ходдорду издеп барбасаң кыйын. Себеби азыркы байестер өтө күчтүү, өтө умный, бардык жактан профессионалный, бардык жактан умный болушат. Ошондуктан бардык жагына даяр болуш керек. Биз дагы ошол сыңардай даярдандык, умный ходдорду издедик, ошону кармадык, уруштук. Рустам Дебишев менен ал жакта да 3 раунд беттеш өткөрдүк. Ал жактан бой вечераны алдык. Бой вечераны алдык. Президент лигасына дагы бой беребиз деп обещать этишкен. Эми дагы карап көрөбүз, пока жооп күтүп атабыз, жооп берилек. Дагы бир өзүбүз агаларыбыз менен кеңешип, дагы бир вызып таштасакпы деп отурабыз азыр. Кайырмак ыргытып көрөйлү деп атабыз. Ошо өзүңүздөр көрүп билип тургандай эле
Мисалы үчүн белгилүү ММА жылдызы Хабиб Нурмагомедовдун инелери ошондой ходдо кетет. Ошолордун Өздөрүнө мындай айтканда соперник. удобный соперник. Ооба, бардыгы эле удобный соперник тандап калышкан азыркы кезде. Дагы биздин планыбыз AC Young Eagles'та дагы 2 бой же 3 бой өткөрөбүз. Андан кийин бир белгилүү бир чоң организацияларга келишим түзүп, мисалы үчүн основной лигасына же болбосо Брейвке же болбосо One FC ошолорго келишим түзөбүз. Андан кийин жакынкы 2-3 жыл аралыгында UFC'ге киребиз деген ниеттерибиз бар иншалла. Сен болгону 20 жаштасың да, сен 23 жашында элесиң, сен UFC'десиң. Сага бул чоң жетишкендик. Албетте, мен үчүн чоң жетишкендик деп ойлойм, себеби мен азыр 20 жаштамын, дагы 3 жыл мээнет кылсак, дагы күчөйтөбүз мээнет кылганды. Финансовый жактардан бир аз агаларыбыз жардам берсе, ошо UFC'ге барайын деген максаттарыбыз бар. Кыргызстандын желегин Америкада же болбосо башка жерлер, көптөгөн жерлерге таанутуу биздин эң бир чоң максатыбыз болуп эсептелинет. Азыркы тапта спонсорубуз жок, пока өзүбүзгө эле иштейбиз, өзүбүзгө каражаттарды чаптайбыз. Ошол Сага мындай ММАда кумир ким? мага кумир чындыгында биздин сүйүктүү болгон Мухаммед Мустафа пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин кумирим. Ал бизге кумир деги эле мен эмес, баардык мусулман бир туугандарыбыздын кумири деп эсептейм. MMA жаатында айта кетсем, мага просто жаккан байестер белгилүү UFC байеси, жылдызы Петрияндын стили жагат мага. Ударкасы, барбасы. Андан кийин Хабиб бардыгын эле жаккан. Ал жакшы контроль кылат күрөш жаатында. Жашоодо воспитанный адам. Жашоодо воспитанный адам. Спортко көз карашым меники негизи эле спортто мен эң бир максатым ошо сбор кылыш. Кудай кааласа биз дагы алдыга койгон пландарыбыз бар. Жакынкы аралыкта. Сеники 5-0 рекорд. 5-0 рекорд. Бирок бир да сборуң жок. Туурабы? Эмнеге? 5-0 бирок. Эле сбор жок. Элдер там 1-0 болгондо эле уже сборго барышат. Эмнеге сен сборго барбайсың? Түшүнтөйлү, себеби мен орто үй бүлөдө болгондуктан, ата-энебизге, үй бүлөбүзгө каражат бир аз жетишпегендиктен, ошо үй бүлөбүзгө жардам берейли деп иштегенде эле, ошол катарында эле кичине бош времяда эле жөн жатпайлы деп эле спортко келип, азыркы тапта эртеден баштап кечке чейин тренировка кылсак, бизден деле албетте чыгат. UFC деле алыста эмес, жакында эле. Көптөгөн мээнет кылыш керек. Анын үстүнө бизде спонсор жактан бир аз начарыраак, көпчүлүгү колдобойт бизди. Ошондуктан дагы чыкпайт го деп ойлойм. 2022 жылы мага жакшы эле жылдардын бири болду деп эсептейм. Мөмөлүү жылдарым болду. Профессионалдуу бойдо 2 бой өткөрдүм. Экөөндө тең Кудайга шүгүр жеңишке жетип отурабыз. Кудай кааласа мындан кийинки 2023 жылы максимум январда баштайбыз. Стартту Кудай кааласа максимум 3 же 4 бой өткөрүп, жакшы бир белгилүү бир организацияларга келишим түзүп, ошол жакта өзүбүздү көрсөтөбүз деген ойлорубуз бар. Бул жыл мага эмнеси менен эсте калаарлык болду? Өтө сонун суроо. Бул жыл мага негедир Алла Таалам өтө көп ооматты берди десем болот, себеби мен без сбор, эч кандай сборсуз, иштен кийин эле зал, без сборсуз 2 бой өтө күчтүү профессионалдуу байестерди болгондо да чечен мушкерлерин утуу мен үчүн бир өтө чоң жетишкендик деп ойлойм. Ошонусу менен айырмаланды деп ойлойм. Мен өзүмдөн кийинки жаштарга совет бергидей өтө деле күчтүү пиктеги мындай чоң адам эмесмин. Но ийгиликтин жолунда жүргөн жаштарга, менден кийинки школьниктерге совет бере кетейин анда. Школьниктеги жаштар окугула, билим алгыла, бош убактыңарды текке кетирбегиле, көбүрөөк илим алганга аракет кылгыла, спорт менен машыккыла, денени чыңдагыла, ата-энеңердин айтканын уккула, мугалимиңердин айтканын уккула, мекенди сүйгүлө. Анан дагы 2000 келе жаткан жаңы жылыбыз 2023 жылы
жакшы өмүрлүү жылдардан болсун. Жаңы жылыңыздар менен Кудай каалап насип кылса 2023 жакшы ийгиликтерди жаратабыз. Колдоп, кубаттап, күч кубат берип туруңуздар. Алга Кыргызстан.